Dostlar, salamatsыздарбы? Урматтуу сузактар. Азыр биз мына эстеликтин алдында турабыз. Көп жылдардан бери бул жер таштандык окшоп турду. Анан мына жерде ишкерлерден бири Дилшатбек досум өзү демилге көтөрүп, оңдойн деп мына жерлер. Мына улуу мекендик, ата мекендик согуштун мына бардык катышуучулардын аттары, Оған соғышының қатышушылары, соғыштың қатышушыларының бардың естелігі бар мына жерде. Түбөлүк мына жалын өрт жағылған жер бар, айкел бар мына жерде аскердин. Усталар иштеп аткан экен, анан не болуп атат деп бир өтүп кетип атып сурасам, мына жердин досум мен кылдырып атам дейт. Дилшатбек досум, кандай? Саламатсызбы? Неге ушул жерди демилге көтөрүп атасыз? Мында каласы ушу ата бабаларыбызды мелерден калган небелер бар, аттары жазылып, эстеликтер ооба келип адамдар мына жерде ата бабаларын эстеп, эстелик дүние кылып кетсин деп, Куран окуп, пата дуа кылып, пата дуа кылсын деп, анан мелерди көз брошенный болду эле мына газондарды эки мына адамдарга мына жакшы не кылайлык деп атабыз, Кудай кааласа. Шарт жаратып. Ооба, шарт жаратып. Азыр стяжка куюлат мына жерлерге. Ооба, мынерге стяжка куюлат болсун. Анан мынерге газон скамейкалар кылынат болсун, мынерге газондар болуп эгилип, чыралуу кылабыз, Кудай кааласа, мынелер брусчатка басып, алдын болуп, анан кире турган эшиктер коюлуп, освещение коюлуп атат экен, чырактарга. Коюлуп атат чырактарга. Стяжка куюлуп тур. Анан мына жерге бетон куюлуп тур, мына жерге стяжка куюлат экен. Достор, карагыла. Анан мына жерлерге скамейка койдурам дейт. Мына ишкерлерден ушундай демилгелер чыгып турса, биз чынында эл ар дайым сүйүнүп, жакшы кабыл кылат. Дилшатбек, иштериңизге ийгилик. Жалпы сузактын атынан чоң рахмат. Мындай иштерди мындан ары дагы улантып барыңыз, досум. Рахмат. Достор, ушундай демилгелер болсо, ушундай айылдын четтеринде ушундай жерлер болсо, кайдыгер карабагыла. Бул таштанды болуп калды, эптеп эле мын сыздырып алайын деген ой болбосун. Ушундай жерлерди гүлдөтүп, өркүндөтүп, оңдоп койгон менин оюмча сооп, элге жалпы жамаатчылыкка пайдасы тийип турат. Ушундай. Мына азыр сиздерге дагы бир жолу ушул эстелик менен сиздерди тааныштырам. Мына бардык аттар, ушунча адам сузактан, жалпы ушу сузактан катышкандар. Колхоз доорунда жасалган. Мына аскер. Түбөлүк өрт турган. Мына азыр мына жерлерге дагы ушундай стяжка куюлат. Молодец. Колдойбуз, достор.